Ташмамбет Токтоналиев атындагы номер 45 кесиптик лицейи менин сүйүктүү кесибим кесиптик кечеси, жыгач уста жана паркет иштери боюнча устат тайпасы, Тогуз-Тороо району. Керемет жыгач буюмдарын көрдүңүз беле? Аларды жаратууга мүмкүнчүлүк берген кесип жөнүндө сөз кылуу керек. Бул жыгач уста. Ал эмнелерди билип жана жасай билиши керек. Адиске кандай талаптар коюлат экендигин жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Кесиптин өзгөчөлүктөрү жыгач уста жөнүндө сөз кыла турган болсок, анын кесиптик чеберчилигин колдонуп, кадимкидей көрүнүп турган буюмду чыныгы шедеврге айланта турганын айта кетүү керек. Ал эмерекпи, тепкичпи айырмасы жок. Жыгач усталардын негизги иши эмерек жасоо болуп саналат. Кантсе да бул ар бир үйдүн же кеңсени толтуруунун маанилүү бөлүгү. Мындан тышкары бул өнөрдү жогорку деңгээлге өздөштүрүү менен эч качан жумушсуз калбайсыз. Көбүнчө иштин бул түрү бардык сырлары менен кошо тукум кууп өткөн. Курулуш жана ремонттун көптөгөн тармактарына кесипкөй жыгач усталар тартылышат. Анткени алардын өндүрүшүнүн продукциялары дагы деле жогору бааланат жана жөн гана зарыл. Мындай адис оңой эле эмеректерди оңдоп же жасай алат. Терезелер же эшиктер үчүн негиз даярдай алат. Мындан тышкары ал төмөнкүлөргө байланыштуу жумуштарды аткара алат. Ар кандай шаймандардын жардамы менен жыгачты иштетүү, ар кандай түрдөгү эмеректерди оңдоп же калыбына келтирет. Даяр продукцияны майдалоону жана жылтыратууну жүргүзөт. Эшиктин кулпусун киргизүү жана туткаларын орнотуу менен алектенет. Жер буюмдарды, кутучаларды жана сувенирлерди чагылдырылган майда буюмдарды жасашат. Ошондой эле боек жана лактар менен иштейт. Кесипкөй болуу үчүн эмне керек? Жыгач устачылык кесипке өзгөчө катуу талаптар коюлат. Айрыкча чыныгы профессионал болгуңуз келсе, ал үчүн бардык коопсуздук эрежелерин билүү жана сактоо гана эмес, жумуш учурунда алаксып кетпөөнү үйрөнүү керек. Чындыгында жумуш учурунда колдонулган шайман же шайман курч болгондуктан оор жаракатка же ал тургай өлүмгө алып келиши мүмкүн. Ушул себептен жыгач усталардын бардыгы төмөнкүдөй жеке сапаттарга ээ болушу керек. Жасалып жаткан жумушка көңүл топтой билүү, тапшырманы аткарууда так жана кунт коюу, чыгармачыл ой жүгүртүүсүн өнүктүрүү, чеберчилик сезимдерге ээ болуу, бир нерсе болбой калса баш тартпоого мүмкүндүк берип, өжөрлүү болуу. Уста жыгачтын түрлөрүн жакшы билиши керек. Алардын кайсынысын колдонсо болот. Бул ар дайым бышык жана сапаттуу буюмдарды алууга мүмкүнчүлүк берет. Кесипти тандоодо эмнеге даярдануу керек? Эгерде жыгач устачылык кесибинин оң жана терс жактарын эске алсак, анда бул адистерге болгон суроо талап эң жогорку суроо талаптардын бири экендигин дароо эле айта кетүү керек. Ал кимден жана кантип акча табууну тандап алууга мүмкүнчүлүк берет. Бул кесиптин маанилүү 10 сапаттарынын бири. Ошол эле учурда ар дайым эле ыңгайлуу шартта болбостон, станоктордун чаңынын жана ызычуусунун терс жактары бар. Көп учурда бутуңузда туруп иштөөгө туура келет. Жыгач уста кесиби абдан ар тараптуу жана жыгачтын кемчиликсиздигине чек жок. Куралды жана материалдарды иштетүү жөндөмү эртеби кечпи күнүмдүк жашоодо сөзсүз түрдө пайдалуу болот.
Эгер сиздин жыгач устачылык өнөргө кызыгууңуз чоң болсо, эгерде сизди бул кесип кызыктырса, чын эле жыгач уста болгуңуз келсе, Ташмамбет Токтоналиев атындагы номер 45 кесиптик лицейинин жыгач уста жана паркет иштери боюнча устат тайпасынын эшиги ачык.